Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу эже агайлар жана ата-энелер. Бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул Жибек жолунда жайгашкан номер 76 кесиптик техникалык мектеп лицейинде ушул жаштар менен жана ошондой эле эжелер менен жана агайларыбыз менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору оодо. Саламатсыздарбы? Жана урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле урматтуу эже агайлар, бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема азыркы жаштар кимдерден үлгү алат? Ушул теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин төрүбүздүн сыйлуу коноктору бар. Анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетинин ушул 76 мектеп лицейинде практикант Салкынай Муратбекова кызыбыз конокто. Жана ошондой эле ушул аталган мектеп лицейинин окутуучусу Айпери Турдакынова адеп мугалими. Жана ошондой эле Жүрсүн Суранбаева эжебиз конокто. Жана ушул жаштардын бүйүрүн кызытып, жакшы ойлорун, насааттарын айтып жүргөн коомдук ишмер Дилмүрөк Адеп Ахлак жана Маданият борбор мүдүрү Өзбек Айтчотонов конокто. Анан биздин жаштарыбыз азыр кээ бирлөр ушул депутаттардан үлгү алсак дейт. Кээ бирлөр эже агайлардан, кээ бирлөр келечекте жылыс болсок, кээде кээ бир жаштарыбыз имамдардан. Кыскасы биз үлгүнү кимдерден алабыз? Анда биздин жаштар сүйлөсүн. Силер кимдерден үлгү аласыңар? Силерге кимдердин үлгүсү таасирлүү жана айтсаңар? Биз деген негизинен эле эже агайлардан үлгү алабыз да. Мисалы кээ бир адамдар сиз азыр айтып кеткендей эле депутаттардан жана жылдыздардан үлгү алат деп айтышат экен да, бирок мен ага кошулбайм да. Эң негизгиси биз ага эжелерден үлгү алабыз. 1-класстан баштап 11-класска чейин эже агайлардан үлгү ала алабыз деп ойлойм. Эми артисттерден өзүнүн шыгы бар. Шыгы өздөрүнүн шыгы менен гана ала алышы мүмкүн да. Бирок негизинен деген биз көбүнчө эже агайлардан үлгү ала алабыз. Менин атым Таңсуу. Биз артисттерден үлгү аласыңар деп айтып атпайсызбы? Артисттерден негизи үлгү көп эле алышат да, өзүнүн тим эле кумир тутуп, ошолордой болуп кийинип, ошолордой жасанып, ошолордой болуп сүйлөй башташат да. Негизи аларга кошулбаш керек. Бизден үлгү алганда өзүбүздүн ата-энебизден айлана чөйрөсү жана жакшы досторубуздан жакшы немелерин, сапаттарын өзүбүзгө алып, ошолордон үлгү алышыбыз керек негизи. Мен атым Айым. Мен ойлойм, негизинен азыркы жаштар эң биринчи кезекте өзүнүн энесинен үлгү алат кыздар, ал эми балдар атасынан үлгү алат деп. Анткени биз бул дүйнөгө келгенде көзүбүздү ачканда эле биз эң биринчи көргөнүбүз бул апабыз жана атабыз болуп эсептелинет. Кийинки мезгилде ал коомго аралаша баштаганда ошо коомдогу ага эң таасир этчү нерселер, эң таасир этчү адамдар бул достору болуп эсептелинет. Ошо досторунан үлгү алат деп ойлойм. Кийинки кезекте окууга барганда ошол мектептин мугалимдеринен үлгү алат. Анан чоң жашоого аттангандан баштап ага деген мен негизинен ойлойм, биз деген үлгүнү өзүбүз келечекте ким болгубуз келет, кандай профессияны тандайбыз же кандай адам болгубуз келет, ошого жараша үлгүнү тандап алат болушубуз керек деп ойлойм. Мисалы ата-энеңер модадан калып калат атпайбы? Ата-энеңер 20 жылда мода кийет, а силер болсо башка мода кийип атсыңар. Алардын жүрүш-турушу башкачараак болчу, 20 жыл мурда силер башкачараак туруп. Биз деген ата-энебизден сөзсүз түрдө эле саркеч кийинүүнү же өзүбүздү кандайдыр бир модалуу жакка багыттоо үчүн үлгү албайбыз да. Биз ата-энебизден алардын жүрүм-турумун, алардын башынан өткөргөн нерселерди биз кийинки жашообузга туура колдонуу, туура пайдалануу үчүн алардан үлгү алабыз. Ата-энелердин бардыгы же болбосо эже агайлар силерге толук үлгү бере алабы? Негизинен мен ойлойм, жанагындай аябагандай кумир тутуп ошого гана окшош болуу бул туура эмес депчи. Ар бир адам да, ар бир киши мындай кандай десем, мындай индивидуальный да, ар бир адам өзгөчө, өзүнчө болуш керек. Үлгү алуу үчүн анын туура жактарын жана жакшы жактарын, сапаттарын өзүнө камтып алып, өзүнүн ошол адамдык сапаттарын жана адам деген атка татыктуу болууну өркүндөтүш керек деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Коноктордо. Мен ойлоп атам, силер жөн эле мындай фиктивный эле ата-энебизден үлгү алабыз дейсиңер. Чынында силер ата-энеден эмес, көбүнчө жанагындай тамеки чеккен, арак ичкен, жылаңаш, жарым жылаңаш жүргөн артисттерден көбүрөөк үлгү аласыңар. Жанагы оозун чаймаңдатып жүргөн, көчөлөрдөн болсо жвачканы жана чалбылатып чайнап жүргөн, эртең кечке чейин сотка тагынып, жанагындай эски бир кийимдерди, джинстарды бир жерден көрүп алып эле үлгү ала бересиңер да. Ата-энеңер турбай эле, менин оюмча.
Сиздин оюңузга бардыгына кошулам, бирок 5 кол тең эмес дегендей, бул адамдын деринен болот да. Ар бир эле адам жанакындай кумир тутуп артынан ээрчип бурулуп кетпейт да. Эми кээ бирлер болот, өзүнүн башы менен иштеп жанакындай мугалимдерди, кандай десем, мугалимдердин баскан турган жакшы мугалимдер тартып кетишет да. Кээ бирлер болот, мисалы ата-энелери тартипсиз болгондуктан, ата-энесин тартып аларда ичкендер болот, чеккендер болот да. Сиз айтып атасызбы, мындай ушундай адамдардан үлгү аласыңар депчи, бирок бардыгынан эле үлгү алса болот, алардынчы кылган жакшы иштери да болот да, ошентип эле жаман нерселерге бара бербейт да алар. Жакшысын алып, анын жаманын көрбөш керек, жакшысына гана көңүл буруш керек да. Мен ошентем. Жакшылар кандай? Жакшылары бул ошо маани берүүчү, мындай ошого жакшы кылып, бирөөлөргө жардам берсе, ошо жардам. Мисалы мындай, силердин ата-энеңер майкачан жүрбөйт, жанагындай курзагын көргөзүп жүрбөйт. Анан азыр көп жаштар курзагын көргөзүп, жанагындай чачтарын бәрин сапсайтып, бупсайтып, бир нерсе кылып жүрүп атат да көбүнчө. Ошо көбүнчө западный бир нерселерди көрүп алып, үлгү алып атсыңар да ошо. Мен кайра айтып кетким келет да, бул сиз кайрадан айтып атасыз жанакындай чачын кой берип, кумир тутуп, артынан ээрчип жанакындай болгон. Азыркы корейский кинолорду көп эле турап калышты. Балдарыбыз чачтарын өстүрүп, кыздардан айырма албай калдык да. Анан мындай айтканда, кандай деп кетсем, мен өзүм деле мисалга алып кетейин. Мынакей биздин адептен берген жүрсүн эжебиз бар да. Анан ошол эжебизди карап турсаң, жүргөн турганы дагы, өзүнүн алып жүргөнү да мага абдан жагат да. Анан ушул кайсы бир мугалимдер өзүнүн алып жүргөнүнү, өзүнүн кандай десем, характери абдан жакшы да жагат. Маған ошол мугалимдердин жакшы жактарын гана алганга аракет кыламын. Кээ мындай жанагы мугалимдер бар го, адептен берген, кыргыз тилден, орус тилден берген, жакшы сабак беришет, бирок сыртка чыгат дагы тамек чегет, же болбосо арак ичет, анан келип башкача ошолордон үлгү алса болобу? Эми бул жактан жооп бере албайм да байке. Мен мисалы ар бир эле адам ар башкача деп айтып кетсем болот да. 5 кол тең эмес дегенде эле, мисалы эгерде ошол мугалим канчалык жакшы нерсени кылса, ошол жакшы жактарын көрүп, жакшы жактарды алганга аракет кылыш керек да. Ал эми жаман жактарын маанысын жооп бере албайт экенмин. Адамдын айтканын кылыш керек, кылганын кылбаш керек деп көп адам айтып калат да. Эми эжелер деген өзүнүн жаман жактары бар болушу мүмкүн, бирок ал эжелер деген эч качан жаман нерсе айтпайт да. Ар дайым жакшы бол, жакшы нерселерди жаса деп айтат да. Ошолорубузду биз ошо эжелердин айткан нерсесин үлгүсүн алышыбыз керек дагы, эшикте жасаган нерсени, жаман нерселерди кылбашыбыз керек. Негизинен бул эжелердин үлгү алганыбыздын себеби бул негизинен айтып кетким келет, биздин мектепте эч кандай андай мугалим жок, мындай ичип чеккен, бардыгы эле жакшы мамиле кылып, жакшы сабак өтүп, дайым бизди жакшы бүтүп кеткиле деп өз насааттарын айтат. Негизинен бизге үлгү боло турган инсандар бул биринчилерден болуп, ата-эне болуп эсептелинет деп ойлойм. Себеби ата-энеге жеткен байлык жана ата-энеден ашкандай байлык жок демекчи. Бул ата-эненин үлгүсүн алуу, бул ар бир эле мындай баланын үмүт тилеги жана ошол жаркын келечеги деп эсептейм. Негизинен мугалимдер да экинчи ата-энебиз болгондуктан мугалимдердин үлгүсү да бизге эң керек жана эң кадырлуу. Азыр биздин агайыбыз айтып өтпөдү, ушул батыштын үлгүсүн алса болобу, мынакей жарым жылаңач болуп жүрүп атат дейт. Ошолдон кандай жакшы үлгү алса болобу? Алардан үлгү алганда булар эми көптөгөн жаштардындай ой пикири ошол жака бурулуп кеткен себеби булар ошол үлгү алса да мындай жасалма үлгү жүрүш турушты алышып атат. Эми чыныгы жүрүм турумду, бул мындай турмуш тиричиликти түшүнө элек мындай барктай элек жаштар арабызда өтө көп демекчимин ошол. Жаштар сүйлөсүн. Сиз берген суроо ошо батыш өлкөдөгү жылдыздардан биз үлгү алсак болобу? Албетте алар кийинген нерсенин баарын биз копия болуп, алардай болуп калган туура эмес. Биздин ал негизинен биздин менталитетке туура эмес келет, биздин динибизге туура эмес келет да. Биз болгону негизинен биз көрүп жаткан ошо батыштын жылдыздары болобу, кимдери болот, алардын биз жакшы жактарын алган ар бир адамдын өзүнөн болуш керек деп ойлойм. Жаман жагында жакшы жагын алган адам да. Эгерде мисалы үчүн ошол батыштын ошол дүйнө жүзүнө белгилүү болгон жылдыздын ошондой белгилүү болом, ошондой жылдыз болом деп ошол жагын алсаң, албетте туура, бирок ал кийинген же ал кылган нерсенин бардыгын, мисалы үчүн закадран болгон нерсенин баарын сен артынан кайталасаң, албетте биз эми кандай десем, цирктеги маймыл эмеспиз да кылган нерсенин баарын кылганчы.
Негизинен азыр 21-кылым болуп келе жатканына байланыштуу ар бир адам ошо заманга жараша кадам ташташ керек деп ойлойм. Ошол заман кандай болсо, сен дагы ошого жараша кандай десем да адаптация болосуң да. Сенин тегерегиңдеги элдердин бардыгы ачык жылаңач кийип жүрсө, сөзсүз түрдө сен дагы кий деп эч ким сени мажбурлабайт. Ал ар бир адамдын тандоосу, ошого жараша кийинки жашоосу дагы ошондой болот. Биздин тагдырыбыз, биздин келечегибиз ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Кимден кандай үлгү алабыз жана кандай келечекти өзүбүзгө биз түзөбүз, ал биздин өзүбүздүн мындай колубузда да, биздин өзүбүздүн кандай деп түшүндүрсөм, ар бирибиздин тандообуз. Жок, бирок үлгү алып атсыңар да бирок. Батыштын жылдыздары болобу, биздин жылдыздар болобу, алардан деле жакшы жагын, жакшы сапаттарын топтоп алса болот. Жакшысы эмне? Ошонун бир экөөсүн айтып берчи, жакшысы эмне? Мисалы үчүн, биздин ырчылар Гүлжигит Халыковду мисалы келтирели. Ага окшоп обязательно элдин баары чачтарын өстүрүп кетүү эмес да, ага окшоп ошо Кыргызстандын атагын чыгарып, башка өлкөлөрдүн конкурстарына катышуу. Ошол жакшы жагы мисалы үчүн. Жаштар сүйлөсүн. Деги эле биз азыркы жашоодо биз эмне максат менен жашайбыз деген мындай талап аз коюш керек да. Эмне максат менен жашап атабыз, күнүкү жашообуз эмне менен уланып атат, биз эмне иш кылдык бул жашоодо деген суроолор болуш керек да, өзүбүзгө суроо бериш керек. Азыркы учурда мындай да, башка Европалар туура эле биз авторитетке айландырып алганбыз да. Мисалы бунун бир машинасы бар экен, тамеки чегип баратат, мындай өзүнчө эле башкача кийингени, мындай тигиндей мындай дегенди биз өзүнчө эле бир авторитетке айландырып, ошого окшошууну каалап атабыз да. Бирок азыркы учурда мен диндин жакшы таралышынанбы деп ойлойм да. Анткени ислам дини көбүрөөк таралгандыктан мындай жолго салынгандар көбөйүп атат, мындай совет бере турган адамдар көбөйүп атат да. Сен андай жолго барба, ал туура эмес мындай деген көбүрөөк угуп атам да. Акыркы күндөрчү мен ойлойм бул 21-кылым мындай оңолуу темпке айланып келатабыз деген. Менин оюмча азыр баарыбыз эле булардан үлгү алабыз, тилерден, ата энебизден үлгү алабыз деп беребиз. Бирок Кыргызстанды карап көрсөк 90-80% эле алардан үлгү алышпайт да. Менин оюмча мисалы биз деген жана Америкадагы, Европадагы жана кийингендерин карасаңар, ошол жактан да бизге кийимдер алып келип берет. Эгерде биз илгерки кийимдерди болуп кийинип алсак, башкаларына шырылдашы мүмкүн да, айлана чөйрөдөгүлөрчү. А эгер биз толук баарыбыздан ошондой кийинсек, мындай баарыбыз өзүбүздөн баштап, бир кишиден башталып, ар бир коомго тарайт да негизичи. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн алым жүрүп турушун, үлгү алышын да өзүнөн башташ керек. Бирок мисалы мындай караганда, Өзүңөн баштап атасыңбы? жок, мен өзүмдөн башкалар кийбесе мен мындай башка бирөө кийбесе мен кантип кийем деп мындай башкача боло берем да. Көчөдөн эле илгерки немелер кийип жүрсөм, бул эмне дейт деп да көчөдө көргөндөр айтышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу. Элдин баары жылаңач тура алса кантесиң сен? Элдин баары Мода болду деп, баары жылаңач тура алса. Сен уялып, кийим кийгенден уялып жүрө бересиңби? жок, мен антип болчу негизи билбейм, мынтип Кыргызстан антип нөт кетиши мүмкүн эмес, анткени биз Ошондой болуп калса кантесиң анан? Уялып жок, негизи мындай карап көргөндөчү баары тең эле саркеч кийимдер кийип, Европадагы жана Американын кийимдерин кийип жүрүшпөйбү? Мындай карагандачы, бүт баары эле 10-5-6%. Сен элдин баары жанагындай болуп, жылаңач болуп жүрүп алса, сен кантесиң? Антип жүрөт Уят экен, кийимген, уят экен деп кие аласың сен? жок, жүрөйт болчумун антип баары бир. Менин оюмча ошол жанагы мисалы да, бир айыл жалаң эле ошондой жаман жолдор менен жүрсө, мен ошол аймактан кетип калмакмын да. Кайда кетет элең? Эми эгерде азыр деген бизде деген эмелер көбөйүп атат да. Мисалы жолук салынган эжелерибиз, эмелерибиз көбөйүп атат. Анан кийин ошолор кайда жашаса, мен ошол жака кетип калмакмын деп ойлойм. Анткени деген бул Жолук бар экен деп кетип каласыңбы? Эмне максатта кетип каласың? ал жакта деген иман болот, биринчиденчи иман болот, адептүү болушат ошол жактагы жашаган адамдарчы. Мисалы эмеде деле, мисалы динде деген ар бир ошол жанагы намаз окуган апаларыбыз, эжелерибиз деген алар көбүнчө жолук салынып, анан кийин кандай десем, жабык кийинип жүрүшөт да. Анан кийин ошондой мисалы тии жакта Ошолордон үлгү алса болобу? Ошолордон үлгү алса сөзсүз болот. Мисалы кимден үлгү алабыз деп атабыз, ошондо биз көбүнчө эле ата энелерибизден, анан тиги мугалимдерден деп көбүнчө айтып атабыз. Ал деле туура, бирок андан сырткары Ата энеңердин, мугалимдердин айтканын силер жасабай атпайсыңарбы, аткарбай атпайсыңарбы? Эми бар да, ар кандай бар. Мисалы кээ бирлердин ата энелери арак ичип же болбосо башка жолдор менен жүрүшөт. Ал ата энелерден дагы үлгү алса болбойт да. Анткени деген тамеки чегип, арак ичип аткан ата энеден кантип үлгү алса болот? Андан көрө ошол Азыр андай эмес дейт. Азыр биякта кыздар андай эмес дейт.
Мен биринчиден ошол сиздин сурооңузга жооп берип кетейин дедим. Элдин баары жылаңач болсо сен эмне аласың деп. Элдин баары эртең крышадан секирсе артынан барып секирип кетпейбиз да, туурабы? Ал ар бир адам дагы эле айтам, өзүнөн да. Мен кааласам, мындай адам кааласа ал жылаңач жүрөт, кааласа кийинет, кааласа жатып алып сойлойт, кааласа басат дегендей да. Кааласаң секиресиң, кааласаң секирбейсиң. Ооба, ал өзүнүн крышага чыгып көрөсүң, туурабы? Элдердин баары крышада жүрсө, сен да крышага чыгасың. Жок, элдин баары крышага чыкса, мен биринчи эмне болуп атат деп кызыгат болушум керек. Кызыгуунун арты менен чыгышы мүмкүн, бирок артынан секирип кетпейт болушум керек. Кызыгып секирип кетпейсиң, Секирип кетпейт болушум керек да. Анткени мен ар бир адам өзүнө керектүү нерсени Бирок гарантия бербейсиң, секирип кетишиң деле мүмкүн. Жок, секирип кетиши мүмкүн эмес. Уят деп туруп. Жок, мүмкүн эмес. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, менин атым Алина, 10 класстын окуучусу болом. Өзү деген адам баласын деген канчалык жакшы нерсеге түрсөң, ал ошол жаман нерсени бат кабыл алат да, мындайча айткандачы. Жанатан бери эле биз деген кийим деп эле кийимге токтолуп калдык да, могу батыштарды Европаны турайбыз депчи. Жок, биз алардын макул турайбыз, бирок алардын да жакшы сапатын алышыбыз керек да. Жакшы жагын эметип, келечекте биз өзүбүзгө туура шарт түзүш үчүн ошолордун жакшы жагын пайдалана алышыбыз керек. Жакшы жактарын айтып өтсөң. Ал эми жакшы жактары кандай десек, биз эми аларды болуп монтип кийинип, монтип жасанып эмес, ошолорду болуп кантип Кыргызстанды башка жакка таанытуу, мисалы Аймайт кеткенде эле Гүлжигит Калыков айтты да, чачына окшоштуруп мынтип өстүрбөй, ошонун деген Кыргызстанды кантип гүлдөтүп тиги башка өлкөлөргө таанытты. Ал эми албетте эң биринчи бизге деген тарбия берүүчү бул ата-энебиз болуп, ата-энебиз да. Биз ата-эненин жакшы жактарын, ата-эненин деле жакшысы жаманы болот, мындай сапаттары болот да, жакшы жаман сапаттары болот. Биз ошонун жакшы сапаттарын гана алышыбыз керек. Өзү деген болсо модадан эмес, адам өзүндай кимден үлгү алат дегенде 100% эле бир адамдан үлгү алса болбойт да. Мисалы үчүн деген болсо, бир эң жаман деген адамды алып көрсөк, ошол адамдын жок дегенде 1 болсо 1% деле жакшы жагы бар да. Ошонун 1 деле жакшы пайызын алсак, өзү Кимдерден үлгү аласың? Мен мисалы үчүн деген болсо, мектепке келгенге чейин ата-энемден, анан үйдөн айлана чөйрөдөн алып жүргөм. Ал эми мектепке келгенден кийин мугалимдерден, анан кийин досторуман үлгү алып келем. Досторун үлгү алганда кандай тамек чегиппи же насыбай атыппы же рекетчилик кылыппы, кандай ошолорду атап өтпөйсүңбү? Андай деле эмес, эми баары эле ойлойт окшойт, азыр мектепте бүт баары эле рекетчиликти жакшы өнүккөн депчи. Андай эмес, айтып кетем, ушу биздин достор жана ушу биздин мектеп 76 башка мектептен өзгөчөлөнүп, рекетчилик жок болуп баратат. Биздин мектепте эле эмес, Кыргызстанда Жок болуп баратат. Жаштар сүйлөсүн. Баягы эмеде айтып атпайсызбы, биз үлгүнү кайсы тараптан алыш керек? Биз үлгүнү алууну чектешибиз керек да. Ар тараптан үлгү алсак болот. Мисалы үчүн коомдон алсак болот, ата-энеден, кары-картаңдардан жана башкалардан алсак болот. Биз үлгү алуунун бир жактуу жагын карап атабызбы, кийим маселеси жагынан. Биз негизги кийим менен эч нерсени чече албайбыз. Эми биз жан дүйнөнүн үлгүсүн дагы ушу козгоп кетсек, сиздерден суранабыз. Ушу жан дүйнөнүн үлгүсү боюнча да сиздер кичине маалымат берсеңиздер. Бул айтып атпайбы, арак ичкен ата-энелери арак ичкен депчи. Арак ичкен алардын балдары да бузулуп кетет деп. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Балким азыр арак ичкен ата-энеси бар адамдар деле ата-энесин туурабай, алар ошо ата-энесин кайра өйдө көтөрүп, өзү балдары деген эме мындай арак ичпей жакшы жолдорго барып атпайбы? Мындай Кээ бирлер болсо ошол 100 грамм ичип көрөйүн деп өздөштүрүп алып атат, Жок, ал эми өздөштүргөндөр ал эми өзүнүн дээринен, эгер ата-энесин туурагысы келбей, ата-энесин алдыга чыгарыш үчүн, алар ата-энесин жамандатпаш үчүн балдары аракет кылышы мүмкүн. Кимдерден үлгү аласың? Мен албетте үйдөн ата-энемден алам, ал эми туугандарыман алам, анан бияка келгенде мугалимдерден үлгү алам. Бул негизинен кимден үлгү алыш керек дегенде эле бардык эле ата-энеден, мугалимдерден, анан жылдыздардан, кийим боюнча да алышат. Негизинен ата-энесинен деле, мугалимдерден деле албаса деле өзүнүн мээсин өзү алып жүрүп алса болот. Негизи мугалимдердин деле жакшысы, жаманы бар. Кээ бир мугалимдер бар, ар кандай жаман сөздөр менен урушат. Ошолордон үлгү албаш керек негизиненчи. Кантип үлгү аласыңар деген маселе? Ошо анан кээ бир ата-энелердин ичкендерин көрүп деле жамандан жакшы чыгат. Жакшы адам болсо деле, ал деле баласы деле жакшы дей берсе болбойт да, ал өзүнүн мээси өзүндө. Мугалимдер деген жанагы жаман сөздөр айтат деп коет. Мугалимдерден урушканда окуучун жаман болсун деп урушпайт да. Жаман окуучуну урушат да. Эгер сен жакшы болуп, жакшы окуп жүрсөң, мугалимдер сага унчукпайт деле, урушпайт деле. Жакшы бол деп бизге жакшы тарбия берет мугалимдер. Мугалимдер бизди жаман болсун деп урушпайт негизи, мындай кандайчы. Орусда сөз бар го, на чужих ошибках учатся депчи. Мисалы үчүн ата-энең ичеби, ата-энең ичпейби, досторуң жаман сапаттарды кылабы, анын бардыгын аяктан деле үлгү
алса болот да. Эми үлгү дегенде эми үлгү эмес, сабак алса болот да. Мисалы үчүн бир кандайдыр бир бала Орустардан да үлгү алса болот, бүт элдин баарынан үлгү алса болот да негизиненчи. Мисалы үчүн кандайдыр бир бала сен менен чогуу жүрүп жаман жака кетип калып, анан бирдеке болуп, там түрмөгө түшүп калабы же каза болуп калабы, ошонун баарын көрүп отуруп, өзүңө дагы бир сабак алсаң болот да. Мындай кылбаш керек экен депчи. Ошон үчүн на чужих ошибках учиться деген аябай жакшы сөз да. Жанагы Зарина менен Канат экөө тең өлүп алды деп анан кийин ошондон үлгү алып аткандар да бар да. Ошо өлүш керек экен деген ошондой үлгү алып. Негизиненчи ар бир адамдын өмүрү, жашоосу бул аябагандай кымбат нерсе да. И бирөө үчүн өмүрүн кыюу бул эң негизи эле адам өзүнүн өмүрүн кыюу бул аябагандай чоң күнөө болуп эсептелинет. Баарыбызга эле маалым болуш болуш керек да. Өлүп атса анан кийин өлүш керек. Мисалы үчүн ал сүйгөн жигити каза болуп калса, ал дегенчи артынан ошол сүйгөн кызы каза болуусун каалаган эмес да. Мисалы үчүн чынына келгенде, ал эгер чыныгы эле жакшы көрсө, ал андан ары жашоосун улантып, бактылуу болушун каалаган болуш керек деп ойлойм да. Бул жерде бир четинен акылсыздык болуп кетиши мүмкүн, а бир четинен ошо эмоцияга алдыруу да болуп кеткен болуш керек деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн. Азыр сиздер айтып атпайсыздарбы, үлгүнү өзүнүн ата энеден, достордон, жылдыздардан, батыштан деп. Өз негизинен ар бир нерсенин мындай жакшынын жаманы, каранын агы дегендей биз дагы ошол бардык нерсенин жакшы жактарын алышыбыз керек да. Ал эми азыркы жаштар көбүнчө бул ата энеден эмес эле, башка жерден эмес, коомдон үлгү алат. Кандай үлгүлөрдү алып атасыңар? Мисалы мен өзүм чынын айтсам, досторуман ошол бильярд ойногонда үлгү алып кеттим. Бирок буну таштаганга аракет кылам. Мисалы ушундай эле сотка менен эртең кечке чейин жүргөндү каяктан алдыңар силер ошо? Ал деген агенттен алса болобу үлгү? Агенттен, интернеттен? Агенттен, интернет. Жок, негизинен интернеттен жакшы нерселерди алса болот, өзүңө мындай пайдалуу нерселерди. Ал эми агенттен айтат элем, эч кандай пайдасы жок. Анын пайда жагы мындай аңгемен үлгүлүү нерселерин ала албайт. Жазуучубуз айтып кеткендей, бул адамга эң кыйыны негизинен күн сайын адам болуш болуп саналат. Өзү үйгө барганда ойлонуш керек, ар бир адам мен бүгүн эмне кылдым, эмне максатты кылдым жана эртең мен эмне кылам. Бүгүнкү кетирген күнөөлөрүн адам эртеси кайталабаганга аракет кылыш керек. Медалдын деле карап турсаң эки бети бар, агы карасы. Күндүн дагы атары бар, батышы бар. Ошол эле учурда өзүбүздүн ар бир күнүбүздү алдыга кадам таштап кетирген кемчиликтерибизди жазабай турган болсок, анда биз алдыга өсүп өнүгөбүз деген. Мисалы Жамиладан үлгү алса болобу, болбойбу? Жамиладан бул сүйүүн табып кетип, мындай. Сүйүүнү табып кетип, бул үлгү катары эсептебейм мен. Анткени бул өзүнүн күйөөсүнө болгон туруксуздугунбу, ушундай мен оюмча бул мындай үлгү терс сапатын окудум да көбүнчө. Мисалы үлгү алганда деген бардыгыбыз эле тиги батышты аябагандай жамандап эле тиги кийимине кирип кеттик да. Менин оюмча деген кийимине кирбестен ошонун деген мисалы жакшы деле жактары бар. Мисалы Уитни Хьюстон жакында эле өтүп кетти. Ошонун деле жакшы жактары бар да. Мисалы ал деле жарым жалаңач болуп клиптерди тартып ар кандай эме кылганда, бирок ошонун өмүр таржымалын карап көрсөк, ал деле ошол жанагы жетим балдар үйүнө, жанагындай наркотик, жанагындай наркомандардын үйүнө жардам бергенде, ал өзү ошол наркоман болуп башында ошондой болгондуктан, ал ошондой жерлерге жардам берип, ошол адамдардын айыгуусуна жардам кылганда, ошондуктан андан дагы жакшы жактарын алсак болот. Андан башка деле көптөгөн адамдардын жакшы жактары бар. Мисалы жаман эле жактарын карай бербестен, жакшы да жактарын караш керек да. Анан биз деген үлгү алганда элечи, жакшы жактары кандай эми? Жакшы жактары кандай? Жакшы жаман жактары салыштырып өтчү эми? Мисалы жаман жактары алар деген, мисалы ошол эле адамды айтып кетейин да. Ал деген жаман жактары болсо, ал деген ошол жаман жанагындай жарым жалаңач кийинип алып, ар кандай клиптерди тартып жүрчү. Бул мусулман динине карасак ырдаганга болбойт. Ал ырдаган, ал аялчы, ырдаган, ал деген кийимдер деген жарым жалаңач болчу. Ал эми ошонун жаман жактары бул болсо, ал эми жакшы жактары ошол жанагы адам
балдар үйүнө, наркомандардын үйүнө, ошолорду өзүнүн акчасын башка адамдарды деле көрүп атабыз, өзүнүн акчасын өзүм эле деп эле баягы дегендер бар экен. Этник ресттан передозировкадан өлгөн да, ошону газетадагы маалымат берген. Ошондон кандай сен эме аласың, үлгү аласың? Үлгү ала алам, анткени ал деген мисалы мен анын өлгөнүнө жаман жактарына мен айтып атпайм, ошонун жаман жактарын албастан жакшы жактарын карап туруп жакшы жактарын алалы депчи. Мисалы жаман жактарын карап эле ошол жаман жактарына кете бериш деген бул ар бир адам мисалы келесо эмес да, туурабы? Мен Коноктордо. Жанагы Уитни Хьюстонго окшош сен эч ким карабай коет да. Жок, мен айткан жокмун, ошо Уитни Хьюстонго окшошом деп айткан жокмун. Прическаңды эмен окшоң, элдин баары карайт сени. Мен анын прическасына, же кийингенине, же клип тартканына караган жокмун. Мен анын ошол акылдуулугуна карап атам, немелерине. Ошол акылдуубу? Я. Акылдуу деп эсептейм, анткени ал деген ошо боорукер. Мынакей, жигиттерди кал. Кантип акылдуу ал наркоман болуп, кантип акылдуу? Уитни Хьюстон атпайсың, ошону сен мисалы өзүңө эле карап алды. Сен мисалы жайында деле сен деле жарым жарым кийинесиң да, чынбы? Мисалы эме кечиресиз, сиз туура эмес айтып койдуңуз. Мен мисалы жарым жалаңач болуп жайында кийинип жүрбөйм. Мен өзүңүз көрүп көрсөңүз болот. Мен толук эле жабык эле кийинип жүрөм. Мен мисалы өзүм деген Кудай деген кишимин. Мен жакында уже намаз окуйн деген ниеттерим бар. Ошондуктан сиз айтып айтканга акыңыз жок деп ойлойм. Жарым жалаңач кийинип жүрөм. Жаштар сүйлөсүн. Мен атым Айсулуу, мындай акыл кеңешим бар да, мисалы жакшыга жанаш, жамандан адаш деген сөз бар да. Мисалы үйдөн деле тарбиялап турган болсок, ата-энебиз намаз окусун, намаз окуса, мисалы жаман жактарын айтпайт да, бардык эле ата-эне жаман болсун дейт, баласына жакшы тилектерин айтат. Мисалы кыз ата-энеге совет, ошол ата-эне аркылуу эметилет да, кеңеш берет да, мисалы кызым мындай бол, тигиндей бол. Мисалы кыз атасына айта албайт да, ошол атасы башка түшүнөт, мүмкүн уялат да. Бала болсо атасы менен кеңешет да. Кимдердин үлгү аласың? Мен ата-энемден алам, коомдон, мисалы жакшы жактарын алам да, мисалы мугалимдердин деле өз билгенин окуучуларга айтат да, көпчүлүк учурларчы, билбесе эмнесин айтат деген. Анан кийин мындай суроом бар да, мисалы мурунку учурда деген мындай азыркыдай болуп, мындай каникул учурунда айылдарга апарып биштеткен, мисалы окуучулар оптом апарып биштетип, ошондойлор кылышканда, азыркы учурда болсо эс алмай, көлгө барып эс алмай, анда ата-энелерге жардамыбыз азыраак тийип атат. Бул жакшы эмеспи? Ооба, жакшы эмес деп ойлойм. Мисалы бул жерде деле Айсулуу айтып өттү да, мисалы мен жайында ачык кийинбейм депчи. Мисалы ачык кийинбейм десе, бул кыштын дагы дубленканы кийип албайт да, кыштын жайындачы. Мисалы футболка кийет, ачыгы бар. Жабык десе дубленка кийип эмес да, туурабы? Ар кандай футболкалар болот, туура мындай жеңи узун футболкалар болот. Шым кийип алабыз, шым кийбесек узун юбка кийип алабыз. Бул мисалы туура деп ойлойм. Ошондо сен жаштарга үлгү берет экенсиң да кийимиң аркылуу, Мисалы мен ооба, эгерде жайында менин кийинип жүргөн кебетемди көргөн биздин жаш кичүүлөр же болбосо улуулар дагы мындай үлгү алса болот. Мисалы көбүнчөсү ойлошот да, жайында тиги ачык эле кийинип жүрүш керек, анткени мындай жабык кийим жок депчи, азыр айтып атышпайбы, тиги дубленка эле кийип алабы депчи. Сөзсүз түрдө жабык кийимдер болот, жеңил, жабык, мисалы өтө түшүнүктүү. Саламатсызбы, мен атым Орозбек, 11 отличниги. Мен азыр биякта мен бул сөз болуп Беде сөз болуп кетти да, балдар кыздардан айырмасы жок депчи. Мейли айырмабыз жок. Силер деле жүрбөйсүңөр биздин шымды талашып кийип. Сиз жана улуттук кийим кийиш керек деп атпайсызбы? Ама алардан кымбат болуп кеткен да, ошон үчүн алар эмелерди кийет да, мындай. Арзаныраак кийимдерди модаларына карап, арзанына карап алып кийет да. Тайдыкын, Атым Айпери, 9-БКсынын окуучусумун. Бул деген балдардын шымын тартып алуу, кийүү деген бул азыркы мода деп койсок мезгилге жараша болуп атат. Анан адамдын өзүнө, например, ар бир эле кыздардын баары антип, мисалы, бардык балдардын шымдарын кийип алган жок да, чынбы? Кимден алдыңар үлгүнү? Ушу шым кийгенди кимден алдыңар үлгүнү? Бул жерде ошол шымды чыгарган, мисалы, чыккандан кийин рекламировать этип, бул адамдын кызыгуусуна келтиргендей кылып жатышат да. Адам деген бул ошол нерсеге аз кырылат. Мисалы, ар бир адам деген өзүн карап, модага карап кийинип жүргүсү келет да. Ар бир адамга көрүнүктүү болуп, ошол ыңгайлуу болот да. Ыңгайлуу да. Кандай десем, ар бир кийимди ыңгайлуу, жүрүү оңой деп айтпайм, бирок ар бир адам өзүнө жаккандай болуп кийинет. Жаштар сүйлөсүн.
азыр кийим жөнүндө сөз болуп атат да, бул Европанын кийимдерин кийип атасыңар деп атасыңар да. Убакыт бул кийим де мезгилдин талабына жооп бере турган кийим болушу керек да. Европалыктар, например, канча бир убакыттан кийин кыргыздардын кийимин кийип калышы мүмкүн да. Кыргыздар мондай кийип атыптыр, биз да кийебиз депчи. Бул убакыт мезгилдин агымы менен кетет. Ал эми кийимди ачык кийинип алып деле көңүлү таза болушу керек. Адам канчалык оронуп кийинип алса деле анын жүрөгү таза эмес, жаман иштерди кылып жүрсө, анын оронгону пайда жок, анын оронгонуна. Жашташ билесиң. Кайрадан эле мен Алина, мен Орозбекке жооп берип кетейин дегем. Орозбек, сенин шымыңды кайсы кыз талашып кийди эле? Ошону айтып берчи. Жашташ билесиң. Жок, мен талашып кийди деген жокмун, кыздар деп атам. Талашып кийип алдыңар деп атам. Мурунку илгерки кыздар кийбечи деп туруп, шым кийбечи. А силер билбейм каяктан кийип алдыңар. Көрдүңөрбү же Европадан көрдүңөрбү? Билбейм. Кыздарга эле асылып калдыңар да, мондай шым кийишет депчи. Өзү илгертен эле кийип келишкен, мисалы Томиристи деле алып көрсөк, ал ошо илгертен эле шым кийип келген да, мисалы биз китептен Томирис. Батыр Курман жана энебиз кийгенби? Курман жана энебиздин кийгенин жок айта албайм, ал кийген эмес. Анан агай, жана сиз Канат менен Заринанын сүйүүсүнө ишенесиңерби? Тиги деп сүйлөп. Жок, үлгү катары. Силер мында көп балдар, кыздар ошону үлгү кылып, аны Сүйүүнүн ар кандай жолу бар да. Сүйүү бул ата энени сүйүү, мекенди сүйүү, жакын адамдарыңды сүйүү, анан бир адамды сүйүү эле анын артынан деген чөмүлүп кетип калган болбойт. Ал жерде деген Канат биринчи өлүп аткан болчу да. Канат өлгөндөн кийин Зарина деген ал машина менен авария болуп эле өлөт да. Аны болсо биздикилер болсо кокуй тиги Канат өлгөндөн кийин Зарина анын артынан өлүп калыптыр деп. Балким анын ажалы ошондо келгендир, балким ошондо болгондур. Аны биз сүйүү кылып, монтип өзүбүзгө үлгү катары албашыбыз керек да. Сен жашагының ата энең үчүн жаша, өзүң үчүн жашайсың бул дүйнөдө. Бир адамды сүйүп калып, ал адамдын артынан ээрчип кеткен болбойт. Мен буга ишенбейм. Жакшы. Жашташ билесиң. Батыш өлкөлөр кийим барып, кыргыздардын кийимдерин кийип калышы мүмкүн. Кыргыздар кие албаган кийимди кантип батыш өлкөлөр кийип кетиши мүмкүн? Жашташ билесиң. Бул деген мезгилдин талабына жооп бере турган кийим болуш керек. Бул мезгил өтө, бул бардык адам кийимди ошо заманга жараша тандап киет да. Ошол убакыт өтүп келип, кыргыздардын кийимдери азыр кыргыздар өздөрү деле эми кийип башташты да. Убакыт келип алар да кийип калышы мүмкүн деген болжол. Жашташ сүйлөсүн. Кыргыздын кийимдеринде мини юбка кылып, майка кылып салса кийип алышы мүмкүн да, туурабы?